Биздин каналыбызга буга чейин Кемин районунан 51 баш жылкы жоголуп, алигиче табылбай жаткандыгы тууралуу видео чыккан. Жылкылар туугандарыбыздыкы болчу деп кайрылган инсан жылкынын ээси ким экенин так айткан эмес. Видео жарык көргөндөн көп убакыт өтпөй эле бизге дагы бир башка адам кайрылып, ал жоголгон жылкылар меники болчу, менден тартып алып коюшту деген арыз муңун билдирди. Бул жылкылардын өзү ээси мен болом. Бүт документтери бар, менде тастыкталган распискалар бар, кимден сатып алган, канча баш сатып алган, бүт видео материалдар менен кагаз түрүндө распискаларым бар. Ал жылкыларды мен өзүм сатып алгам. Анан бир жыл өттү, 20-жылы биз жолдо сожительница байлар Равшан Темирбекова деген. Ошол кашарымы эжесин оформить этип, малдарды башка эжелерин оформить этип, малым жок, эч нерсем жок деп, ошо малдарды жоготуп жиберишти. Орто жолдо мен калып кеттим, малсыз болуп. Бул тууралуу мен арыз жазгам РОВДга, Кемин РОВДсында бар. Мал тууралуу мен арыз жазгандарым. Кашар боюнча сот болду Кеминде. Биринчи сотто эжесине оформить этилген жокко чыгарып, дагы жарымы калды, эми областной сотто каралат. Мен оюмча бул малдардын сатылышынын себеби шайлоого да колдонушкан булар. Себеби жана артында крышевать этип, эми орусча айтканда крышевать этет дейт го, ошол кишиси ойношу депутаттыкка кандидат койгон. Кандидат болуп, азыр депутаттыкка неме коюп атат. Рустем Исаев айтып жаткан талапкер Алымжан Козубаев экен. Бул жолку шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен талапкерлигин коюп, Рустем Исаевдин аялы менен мамилелеш болуп, анын жылкыларын сатып, акчасын үгүт иштерине колдонуп жатат деп, журналист Баян Акулова өзүнүн баракчасына жазып чыгарган. Бул жылкыларды алгандагы немелер кишилер мага тастыктап, кагаз түрүндө жазып берди, видео материал түрүндө беришти. Ошондуктан булардын менин оюмда бул малдарды жоголгону аз-аздан болуп, мурдатан эле жоголуп келаткан. Мен Султангазиев Эмилбек Аскарович 2019-жылы октябрдын аяк чендеринде ушу Исаев Рустам деген кишиге 10 байтал саткам. Ар бир байтал 442 миңден. Ошондо 10 байталың 420 миң. Зададак 100 миң берген. Анан сарайына мен машина менен жеткирип барып бергенде аяктан 200 берген. Андан кийин бир айга жеткирбей, бир 10-15-20 күндүн ичинде 120 миңди үйгө алып келип келинчегиме таштап кеткен акчаны. Ошо менен 10 байталды ушул Исаев Рустамга мен саткам. Ар бириден 42 миңден бергем. 10ду бергем. Онун ошондо 420 миңге саткам. Жалпы өзү 106 баш жылкы бар болчу Кашарда. Ага мен бүт мал кармайм деп кредитти алган болчум, өз үйүмө коюп, ал кредитке алынган акчаларды бүт бардыгын азыр жок. Банк болсо мени үйүмө алып койду азыр. Күрөө иретинде койгон үйдө. Ооба, күрөө иретинде. Ошондой болуп атат. Себеби соттордун көбү ал кишинин балдары бар экен, кыздары бар экен деп ошол жакты караштырып аткан. Ал эми болсо соттон кийин балдар да керек жок, эч нерсе керек жок, балдарыңы алып кет деп мени кыйнап атат азыр. Канча балаңыздар бар эле, анан жылкыларды алып кетип калган сиз эмне болуп билбей калдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Себеби 3 кызым бар. Өзүчү. Жылкыларды кантип алып кеткенин мен билбейм. Мен Кашарга бара албай жатам. Себеби булар менен урушкандан бери эле Кашарга жолотпойт мени. Мен да жолойм, себеби бирдеке болсо менден көрөт деп. Ошондуктан мен Кашарга жолотпойт. Булар малды өзү каалагандай жоготобу, башка кылабы, багабы ошентип жүрүшөт. Сатканын сатып атышат. Канчалаган базарларда көрүштүр эл сатып аткан. Токмоктун базарында көрүптү, Токмоктун базарында көбү билет, тааныйт. Мени да тааныйт. Ошондой. Сиздер расмий түрдө ажыраштыңыздар беле? Бизде брак жок болчу, официальный брак. Биз нике катары жашаганбыз.
Ортодогу кыздар ошондо кимдин фамилиясын алып жүрөт? Мени фамилиямды алып жүрөт. Сиздин фамилияңызды алып жүрөт, Анан сот биринчи чечими отурумда ошол кандай бир жагдайларды карап чыктыбы? Мындай жылкылар сиз тараптан болгондугун, документтерди, ошол далилдерди карап не деген эмеге келип атат мындай? Мындай болуп атат. Сот караганы жок. Даже менин доходторумду караган жок. Ал кишинин да доходторун караганы жок. Себеби мен мынандай документтерди алып келип бердим соцфонддон. Менин жумуштан тапкан айлыгыман төлөнгөн соцфонддун кагаздары бар. Мисалы үчүн мен 14.241.000 сом айлык алганмын. Ошо айлыктан 2 миллион соцфондко акча төлөгөм. Сиз кайсыл жерде иштечү элеңиз? Ошол жылкыларды алганга канча каражат кетти? Ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Мен мурда Кызылкайда семей заводдо иштегем. Ошол жактан жакшы айлыгым жогору болчу. Ошол жактан анан мени немеде көп жерде ошол жумушуңуздагы айлыгыңыздын көргөзмөлөрү, Ооба. соцфондко төккөн каражатыңыз экен бул жерде. Ооба. Сиздер да көрсөңүздөр болот. Мына ушундай расмий түрдө Кыргыз социалдык фонду чыгарып берген экен. Бул жерде жылдык кирешеси 14 миллион акчаны көргөзүлүп турат. 14 миллион сомду көргөзүп турат. Рүстем байке бир жылда 14 миллион сом тапкан экен. Мына ошол тапкан 4 жылда 14 миллион сом киреше тапкан экен. Ошол акчаларга анан ага кошуп кредит алып, анан жылкыны сатып алгансыз туурабы? 167 миң доллар кредит алгам, өз үйүмө коюп. Ошол акчаларга неме алгам. Андан тышкарыдан немелерди алган болчум, торпок алган болчум, эркек торпоктордон. Ал торпокторду деле алып келип берген кишинин немеси бар менде, түшүнүк каттары бар. Ал киши деле тастыктап турат менин эмелерими, мына жерде көрүнүп турат. Мына окусаңыздар болот мына жерде. 27 баш буканын машинага алмашкам дейт, Mercedes-Benz Sprinter AB 22 Рустам байкеден букалардын бардыгын толук өткөрүп берген. Өзү толугу 380 бука болуш керек. 360 бука жыйнап бердим дейт. 2019-жылы экен. 360 бука жыйнап бердим деген. Бул жерде Мамбетов Азат деген киши түшүнүк кат жазып бериптир өзүнүн. Мына жерде немеси да бар. Мал кимдики экенин тастыктаган жерлери да бар. Рустам байкеден букалардын бардыгын толук өткөрүп берген. Бул жер Раушан кабыл алган дейт, Негизи малдын баары Рустам байкеники деп Раушан айткан. Жакшылап чогултуп бергиле деп мени Рустамга уят кылбай деп жазып берген экен. Бул 4-сентябрда 2020-жылы берилген түшүнүк кат экен. Ооба. Бул жылкы неме букаларды деле жартылайын сатып жок кылышты. Анын деле менде кагаздары бар. Распискалары кимге саткан, акчасын кимден алгандары бар булардын. Себеби мен ошол кезде жайлоодон кармап калып, буларды сатып аткан жерден барып кармап калсам, байкеси экөө оружие менен чыгып, Равшандын байкеси оружие менен барды, Максат Бапышев деген. Оружие менен келип мени коркутуп, акча менде, сен эч жака жылбайсың, кетпейсиң, мен акчаны кече эле алып койгом деп. Машинеден түшүрөйүн десем, сатып алган кишилер айтты, биз акчасын берип койгонбуз, кече эле алып койгон бизден акчасын. Ошондуктан сатылып кетти деп. Мен жалгыз болгондуктан жайлоодо эч нерсе кыла албадым. Кайра келип, Ровдага келип арыздансам, участковыйга жолук деди. Участковыйга жолуксам, антимитип участковыйга жолук неме кылгычакты, неме кетип калды. Машиналар кетип калды. Машинелердин артынан кубайлы деп барсак, немеде Фрунзе совхозунун бир жеринен издедик. Неме сатып алган кишилер өзү жазып беришти бизге, ушундай сатып алдык деп кагаз түрүндө. Бирок малдын баарын булар неме Өзбекстанга, аксы аркылуу Өзбекстанга өткөрүп беришиптир. Сиз ошол азыркы жоголгон 51 баш жылкы
Казакстанга өтүп кетти деген дагы маалыматты айтышты. Биз өзлөрү менен байланышканда буга кандай көз караштасыз сиз? Аны билбейм, себеби чабан барбы? Жылкычы бар. Жылкычы караш керек, артынан жүрүш керек малдын. Ал жылкычы деле алардын тилин, тарабын тартып жүргөн. Себеби мени сотто мындай деп көргөзмө көрсөткөн. Бул кишини таанысыздарбы? Бул киши ким деп сотто айтканда, жылкычы айткан, бул кишини тааныбайм, бул киши шофер болчу деп. Ошентип себеби алардан айлык алат го. Ошолордун тилин сүйлөйт. Ошондуктан ушундай иштер болгон. Азыр аны кызыкчылыгы бар. Ал жердечи чабандын. Себеби алардан айлык алат, ошондуктан алардын тилин сүйлөйт. Сиз ошол бул жерде эң белгини алып келип турсуз. Мынандай белги бар. Жылкылардын баарына ушундай белги басылган. Ооба, жылкынын баарына ушундай белги басылган. Өзүм өз колум менен басканмын. Азот алып келип, азот менен. Бул белгинин менде немеси да бар. Бул белги эч кимде жок. Себеби бул белгини мен өзүм лично жасатып, заводдо жасатканмын. Мунун документи бар. Мынакей көрсөтүп коеюн. Заводдо жасаткан, бул лазерный резка менен жасалган тамга. Мына проектиси. Бул квитанциялары, наряд. Квитанциялары Исаев Рустемдин атына жазылыптыр. Бул жерде колдордагы кол тамгалар турганда көрсөңүздөр болот. 2019-жыл сентябрь айында жазылыптыр. Андан тышкары мен карындашыма там салган болчумун Көкжарда. Ошо тамды да сатканмын. Сатып ошол акчаларын алып сразу 100% берген эмес, бөлүп берген мага мынантип. Бөлүп берген. Ошол акчаларга да жылкынын калгандары алынган болчу. Мынакей документтер да бар. Сиздер да көрсөңүздөр болот. Бул жерде түшүнүк кат жазылган экен. Ал жерде ошол коротулган акчалардын толук суммасы жазылыптыр. Сизге бир суроо болот да. Никеңиздер расмий түрдө жубай болбосоңуздар, анан канча убакыт чогуу жашадыңыздар, анан ушунча сиздин ишеничиңизге киргидей, кантип ишеничиңизге кирди ушунчалык малдын баарын өткөзүп бергидей? Мени ишеничиме кирген себеби эми 3 балалуу болуп калдык. Мен эч кандай кандай неме болом, мен жакшы көрдүм окшойт. Ошондуктан балдарымы жакшы көрдүм. Ошолорго неме болуп ишендим да. Ким эле ишенбей коет, бала чакалуу болгондон кийин. Канча жыл чогуу жашадыңыздар? 8 жыл. 8 жыл чогуу жашадыңыз. Бирок бирде иштеген эмес. Институт бүткөндө эле мага күйөөгө тийди. Колумда эч нерсе жок болчу. Мен квартира алдым, анан квартираны сатып үй салдым. Үйдөн кийин дагы бир үй салдык, жер алып. Анан мен себеби ал кезде менин жумушум жакшы болчу, айлыктарым жакшы болчу, манайым жакшы болчу. Бүт немесин жасап бердим. Бүт туугандарына жардам бердим. Анда кайын журткачы. Алар деле машинелерди алып берип, сураган акчаларын берип аттым. Алар деле бүт бардыгын азыр мага каршы болуп атышкан. Азыр любой сотко барабы, башка жерге барабы, следовательдерге барабы, бүт жерде үстүнөн басымдык кылып, бунун өзүнүн немеси бар, артында жүргөн. Жана мен мурда сизге айтып кеткенмин, ошо кишилери басымдык салып, следовательдерди коркутуп, башкаларды коркутуп, неме кылып атышат. Ар жактан мага басым көрсөтүп атышат. Менин жумуштарымды жүргүзбөй жатышат. Мен ар жакка арызданып жүрөм, башка кылып жүрөм. Немелерге айтылды, милицияга жазылган. Буну баардыгы тастыкталса болот, себеби милициядан көтөрсө болот. РПП деген немелер бар. Ошондон көтөрсө болот. Качан мен арыз жазгам, канча малга арыз жазгам, кандай кишилер келип показания көрсөткөн, свидетельский показания. Бүт баардыгы бар. Азыр ошол жоголгон 51 баш жылкы, андан тышкары дагы 7 табылды деди. Жалпы 106 баш болуп атат. Анан бул жылкылардын жоголуп кетти дегенден кийин дагы сиз милицияга кайрылып көрдүңүзбү? Ошол сотто турган жылкылар жоголуп кетти да. Чечим чыга элек жылкылар туурабы? Ооба. Уголовное делодагы жылкылар, талаштагы жылкылар, талаштагы жылкылар жоголуп атат. Бунун себеби мен түшүнүп эле турам. Булар
ар жака сатып атышат, андан мурда да сатып атышкан. Канчалаган эл айтып атты мага, сенин малың базарга чыкты, сенин малыңы жүктөп кетип атышат Кашардан деп. Себеби ал жерде кошто колоң бар. Олар да айтып атышат. Телефон чалып мага айтышат, сенин малың мындай болуп атат, сенин сотторуң эмне болуп атат деп. Сатканын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Саткан себеби эртең сот болот, башка болот. Андан кийин аны малдын ээсине кайтарып бере турган болуп калса, бизде жок деп атат. Алар ансы эле показания көрсөтөт. Бизде мал жок, эч нерсе жок деп. Себеби азыр немеге деле арыз жазгандын себеби неме, алар жоголду дегенди эжеси жазып атат, өзү жазбайт. Себеби өзүнүн показанияларында, соттордо, башка жерде көрсөткөн показанияларда мал жок деп жазган. Менде мал жок деп. Түшүнүктүү. Орто жолдо булар бул малды жок кылып жиберип, Рүстөм малсыз калсын деген. Түшүнүктүү. Сиздин бир суроо пайда болот да. 8 жыл жашаптырсыздар, 3 балаңыздар бар экен. Анан расмий түрдө никеге отуруп, байлыктар мисалы үчүн ортодо үй бүлөнүкү болуп калышын бир мыйзамдаштырганга эмне тоскоолдук болду? Эмне себептен ошо расмий түрдө үйлөнгөн жоксуздар? Расмий түрдө булардын мурда эле ою болгон экен. Менден ажырап кеткенчи. Себеби канчалаган менде видео тастыктар бар. Мен менен жашап жүрүп, ар жакта ойноп жүргөн. Себеби видео материалдар бар, башка интернеттерге чыгып атат, башка жаш жигиттер менен ойноп жүргөндөрү, гостиница достукта жүргөндөрү, башка гостиницаларда жүргөн немелери чыкты. Ночной клубтарда түнү менен жүргөн. Себеби мага үйдө айтып коет, мен жумушка кеттим, мен цехке кеттим, ал жака кеттим, мын жака кеттим деп кеткени менен, бирок ночной клубтарда жүрөт экен. Сизде ошо далилдер бар? Бар менде далилдер. Сүрөттөр, Видео материалдар, далилдер бар. Эсиңиздерде болсо, биздин каналга 51 баш жылкыны жоготтук, ошол табылбай жатат деп кайрылып, биз өзүбүздүн каналга видео чыгарганбыз. Мына ошол жылкылардын ээсимин деп Рүстем аттуу байке бизге келди. Бирок биз жылкынын чыныгы ээси ким экенин билип көрүү максатында бизге биринчи кайрылган инсанга азыр чалып көрүүнү туура көрүп жатабыз. Азыр телефон аркылуу байланышып көрөлү. 51 баш жылкыны жоготконбуз. Биздин туугандарыбыздыкы болчу деген бизге берген маалыматында. Азыр биз сиздер менен чогуу чалып, экинчи тараптын дагы маалыматын алганга аракет кылабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эже, мен сизге Факты KG сайтынан чалып жатам. Өткөндө сиздин видеоңуз чыкты эле бизгечи, жылкылар боюнча. Ошол жылкылардын ээси мен болом деп бизге Рүстем аттуу байке келди да. Анан ошол тууралуу маалымат алайын дедим эле сизден. Бул кандайча болуп калды? Рүстем аттуу байкени тааныйсызбы? жок, мен угуп менин жанагы эме болгондо аты кошкабы? Айта бериз. Эме кылынган. Ал деген менин жестемдин хозяйкасы болот. Бул жана Рүстөм деген киши, ал деген ошол аялдын биринчи күйөөсү болчу. Ал биринчи күйөөсү болчу, анан экөө ажырашып кеткен. Мыйзамдуу турда ажырашкан. Анан кайсы мүлкү каягында экенин, каякка бөлүшкөн билбейм, бирок мен анткени ызылдаганым, анткени табан менин жестем ошол Рүстөмдүн аялынын малын карап атат да азыр. Анан ал күйүп атат да, жөн жерден эле 51 баш жоголуп эле. Сиз ошондо неме, сиздин эжеңиз Раушан эже да туурабы? Жок, Раушан деген мен тааныбайм аны. Менин эжемдин күйөөсү ошо Раушандын малын карайт. Мен эжемдин жолдошу. Ошол жездеңиздин номерин бизге бере аласызбы анда? Ал азыр деген Казакстанда жүрөт. Казакстанды карап жүрөт. Мен анын номери өчүк болуш керек, по-моему, бере албайм. Биз жогорудагы маалыматтарды тактап, экинчи жактын дагы чындыгын угалы деп Раушан аттуу айым менен байланышка чыгуу аракетин көрдүк. Бирок тилекке каршы аракетибизден майнап чыккан жок.